Assalamu алейкум барыңыздарга. Биз Куранды үйрөнүү боюнча Куран алифбесинен биринчи сабагыбызда тамгалар менен таанышканбыз. Ойлойм буюрса аларды жаттап бүтүрдүңүздөр деп. Эми экинчи сабагыбыз бул бизде басма тамгалар жана жазма тамгалар. Бизде кыргыз алфавитинде дагы басма жана жазма тамгалар бар. Ошол сыяктуу эле араб алфавитинде дагы сиздер биринчи сабакта таанышкан, жаттаган тамгалар алар баардыгы басма тамгалар болду. Эми жазма тамгалар жөнүндө таанышабыз. Жазма тамгалар булар араб тилинде 3 түрдүү болуп жазылат. Сөздүн башында, сөздүн ортосунда жана сөздүн аягында. 3 түрдүү болуп жазылат. Эми бул жерде азыр могу сары менен жазып койгондор баардыгы булар басма тамгалар. Сиздер таанып билишиңиздер үчүн атайын сары менен жазып койду. Ал эми мунун жанындагылар болсо бул басма жазма тамгалар. Мисалы, бул жерде бизде кайсыл тамга? Мим тамгасы. Мим тамгасы сөздүн башында минтип жазылат экен. Мим тамгасы сөздүн ортосуна келгенде минтип жазылат экен, өзүнөн мурда жана өзүнөн кийин бир тамга уланып келген учурда. Жана сөздүн аягында, башкача айтканда, өзүнөн мурда бир тамга кошулуп келип, мим тамгасы эң акыркы болуп жазыла турган болсо, мына ушундай абалда жазылат экен. Кээ бир тамгалар такыр өзгөрбөйт. Кандай бар болсо ошол бойдон гана жазылат. Мисалы, вау тамгасы мына. Вау, вау сөздүн башында дагы, сөздүн ортосунда дагы, сөздүн аягында дагы ушундай эле жазылат экен. Жана то тамгасы дагы мынакей. То тамгасы сөздүн башында, сөздүн ортосунда, сөздүн аягында эч кандай өзгөрбөйт. Кандай бар ошол бойдон гана жазыла берет. Эми ар бирин айтып өтөбүз. Мим, 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 мим. Вау, 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 вау. Са, 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 са. Булар баардыгы сөздүн башында, булар баардыгы сөздүн ортосунда, булар сөздүн аягында. Во, 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 во. Син, 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 син. Син кааласаңыздар, син сөздүн башында, син сөздүн ортосунда, син сөздүн аягында деп айтсаңыздар дагы болот. Мисалы, дал, дал сөздүн башында, дал сөздүн ортосунда, дал сөздүн аягында. Андан кийинки ба тамгасы. Ба сөздүн башында, ба сөздүн аягында, ба сөздүн ортосунда. Фа тамгасы. Фа сөздүн башында, фа сөздүн ортосунда, фа сөздүн аягында. Зал, зал сөздүн башында, зал сөздүн ортосунда, зал сөздүн аягында. Кээ бир жеринде гана өзгөрүү болбосо, башка жеринде өзгөрүү жок. За, ачык за, 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 за. Сод, 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 сод. То, 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 то. Сөздүн башында дагы, ортосунда дагы, аягында дагы бирдей эле жазылат экен. Андан кийинкиси ро, 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 ро. Нун, 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 нун. Лам, лам сөздүн башында, лам сөздүн ортосунда, лам сөздүн аягында. Алиф. Бир гана ушул жерде алиф гана сөздүн башында, ортосунда, аягында болуп жазылбайт. Сөздүн башында дагы, ортосунда дагы, аягында дагы мына ушул сыяктуу болуп эле кандай бар? 4 түрдүү алиф жазылып турган болсо, демек 4 түрдүү абалда жазылышы мүмкүн экен. Эми карайбыз. Алиф, 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 алиф. Бул жерде вау менен я турат. Эмне үчүн алиф деп айтып атабыз дешиңиздер мүмкүн. Бизде эреже бар. Вау жазылып атат, үстүнө кичинекей алиф жазылып атат. Я жазылып атат, үстүнө кичинекей алиф жазылып атат. Бул учурда биз эмне кылабыз? Вауды окубайбыз, яны окубайбыз, алифти гана окуйбуз. Алиф, алиф деп. Кийин алдыда ушундай сөздөр вау жазылып, үстүнө кичинекей алиф, я жазылып, үстүнө кичинекей алиф жазылып аткан болсо, я вау деп окусаңыздар туура эмес болуп калат. Аны алиф гана деп окуйбуз. Дагы бир айырма айта кетчү нерсе бул мол алиф, бул болсо лам. Айырмасын караңыздар. Лам оң тараптан солго карап кайрылып атат, алиф болсо солдон оңго карап кайрылып атат. Мисалы, алифке мисал келтире турган болсок, мына. Ко деп коф менен алиф
чогуу келет. Ла, кола. Ал эми ламга мисал келтире турган болсок, бул лам, ла, би, са деп туруп, ла, би, са. Эмне болот экен? Өзүнөн кийин тамгалар кошулуп уланып кетет. Дот, дот сөздүн башында, дот сөздүн ортосунда, дот сөздүн аягында. Я сөздүн башында, я сөздүн ортосунда, я сөздүн аягында. Эми эң акыркы тамга, акыркы катардагы тамга бул бизде та тамгасы, өтө узун көрүп атканыңыздардай. Та сөздүн башында, та сөздүн ортосунда, та сөздүн аягында. Эми бул экөө дагы та деп эле окулат, бирок аттары негизинен башка. Аттары болсо та марбута. Та марбута эмне экен? Та марбута экен. Аталышы та марбута, бирок та деп эле окуйбуз окуган учурда. Андан кийин акыркы шин. Шин сөздүн башында, шин сөздүн ортосунда, шин сөздүн аягында. Жим. Жим сөздүн башында, жим сөздүн ортосунда, жим сөздүн аягында. Каф. Каф сөздүн башында, каф сөздүн ортосунда, каф сөздүн аягында. Коф. Коф сөздүн башында, коф сөздүн ортосунда, коф сөздүн аягында. Андан кийинкиси бул хо. Хо сөздүн башында, хо сөздүн ортосунда, хо сөздүн аягында. Гойн. Гойн сөздүн башында, гойн сөздүн ортосунда, гойн сөздүн аягында. Эми гойн менен айын экөө окшош. Бул жакта биз хону өттүк, ошого эле окшош ха, бирок точкасы жок. Ха сөздүн башында, ха сөздүн ортосунда, ха сөздүн аягында. Андан кийин бул жактан гойнду өткөн болсок, астында айын келип атат. Точкасы жок, бирок ошого эле окшош. Айын. Айын сөздүн башында, айын сөздүн ортосунда, айын сөздүн аягында. Эми кийинки катарлар бул дагы бизде эмне узун болуп атат. Хамза. Хамза дагы сөздүн башында, ортосунда, аягында болуп бөлүнбөйт. Башында дагы, ортосунда дагы, аягында дагы. Могул жакта канча түр менен келген болсо, ошондой болуп жазылышы мүмкүн. Мисалы, алиф жазылып атат, анын үстүнө хамза жазылды. Муну алиф хамза деп айтпайбыз, жөн гана хамза дейбиз. Ал эми алиф жазылып, астына хамза жазылган болсо дагы, ошондой эле алиф дебейбиз, хамза дейбиз. Хамза, хамза. Бул жакта дагы вау жазылып, үстүнө хамза жазылган болсо, вау окулбай калат, хамзанын өзү гана окулат. Вау. Ой, кечиресиздер. Хамза деп айтабыз. Жөн гана хамза. Хамза, 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 хамза. Мо эң акыркысы ушул гана хамзатул васл деп айтылат. Хамза, васл. Бул тууралуу дагы буюрса сабагыбыз келет. Хамза, васл. Эми мунун бардыгы эмне деп айтылат экен? Хамза, 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 хамза. Бардыгы хамза деп окулат. Эң акыркыбыз болсо бул жумшак ха, ха сөздүн ортосунда. Мына бул ха сөздүн башында, бул сөздүн ортосунда, ха сөздүн ортосунда. Ха сөздүн ортосунда эки түрдүү болуп келет экен. Андан кийин ха сөздүн аягында, ха сөздүн аягында. Бул экөө болсо сөздүн аягында келет. Демек, ха сөздүн башында бир түрдүү болуп жазылса, ха сөздүн ортосунда эки түрдүү болуп жазылат. Андан кийин сөздүн аягында дагы эки түрдүү болуп жазылат экен. Эми эгерде сиздер мына ушуну гана жакшылап жаттап ала турган болсоңуздар, могул китепте кантип жазылып турат? Мисалы, мынтип чийилген бойдон ар бири тартиби менен сонун иреттүү болуп жазылып турат. Сиздер дагы ошондой кылып жазып туруп, анан окуй турган болсоңуздар, жаттай турган болсоңуздар, буюрса Куранга түшүү боюнча эки баскычты өтүп койгон болосуздар. Жана китеп керек эле, китеп сатып алышым керек эле деп кыжаат болуп жүрбөйсүздөр. Мына ушул экинчи сабакты гана
жакшылап жаттай турган болсоңуздар, түшүнүп ала турган болсоңуздар, алдыда кийинки сабактар буюрса сөздөрдү бири бирине кошуп окуу боюнча боло берет. Эмки сабакта биз мына ушул сөздүн башында, ортосунда, аягында келген тамгаларды бири бирине кошулган абалда жазылса кандай болот? Аны кийинки сабакта өтөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.